Assalamu alaikum мекендештер. Буюрса дагы бир эки үй бүлөгө үй алып бердик, иншалла, ушу Инградтан. Жанагындай айткандай эле 100-150 миң акча менен үй алышты. Азыркы учурда Инград компаниясында турабыз. Уже бардык документтерге кол коюп, үйлөр өздөрүнүн атына өттү. Буюрса азыр кененирээк өздөрү бир аз маалымат берип кетет. Assalamu alaikum аке. Алейкум ассалам. Ассалаумалейкум кыргыз элим. Ушу биз көптөн бери максат коюп мечтать этип жүргөн элек. Ошо үйүбүздү алдык. Кудай буйрса, эми мына курулуп бүтүшүн күтөбүз. Плюс колго тийишине. Ушу Умардын командасына баарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо иштерине ийгилик, дайыма ушундай көп кыргыз элдерине, кыргыздарга ушундай кызмат өтөп жүрө берсин командасы менен. Ошо чын ден соолук, узун өмүр, дайыма ушундай позитивдүү, жакшы иштерди кылып жүрө берсине каалайбыз. Рахмат. Анан как раз байкебиз эме болгон экен. Жеңеме туулган күнүңө квартира алып берем дегенге эле бүгүн эжебиздин туулган күнү. Буюрса, байкебиз ушу квартира алып, ушу квартиранын ключун буюрса жакын арада алабыз. Рахмат, ооба, саламатсыздарбы? Эң биринчиден Кудайга шүгүр. Биз негизи үй алабыз деп ниет кылганыбызга бир көп эле болду, 10 жылдай болуп калды да. Анан кийин прям алабыз деп киришкенибизге бир 2 айдай болду. Анан кийин биз ойлогонбуз да, мен негизи көп информация чогултуп жүрөм да. Анан кийин ошо эмемен ипотеканы именно ошо детский ипотека менен алган жакшы экен. Андай биздин мүмкүнчүлүктөр бар эле, бирок первоначалка жок болуп аткан да. Анан ошо менен алсак деген ичибизде ниет бар эле, бирок бизге первоначалька бербейт деп вторичкага аракет кылганбыз. Бирок толкундан атам. Кудайым дагы эмнени кааласаң ошону берет экен да. Ичимде ошол болгон. Рахмат Умар силерге. Эң биринчиден Дил Ахматовага рахмат. Ошонун окурманымын. Дил Ахматова айымдын рекламасын көрүп, сразу немеге өтүп, YouTube'дан түн бир окумга карабастан жаздым. Умар дагы сразу жооп бердиң, рахмат сага. Ошентип сен аркылуу 5-8% менен өзүбүз каалагандай үй алып калдык. Тем более Москвадан болот экен. Бул дагы эң сонун бизге жакшы плюсу болду үйдүн. Первоначалкасы жок. Низкий процент менен новостройка алыш биздин мечтабыз болчу. Ошого жеттик. Силерге чоң рахмат. Командаңарга рахмат. Ушинтип кыргыздарыбызга жардам берип атасыңар. Аллахым силерди колдосун. Ар дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө бергиле. Рахмат. Рахмат. Ар бир кыргыз айымга ушундай биздин чыныгы эркектер туулган күнүнө ушундай квартира подарок этти. Ооба, рахмат. Анан баса биз Алтынбек байке менен башында видео тартканбыз, билесиздер, кантип үй алып беребиз, кандай болуп сделка болот. Ошол процесс боюнча дагы азыр бир аз кененирээк маалымат беребиз. Алтынбек байке менен биз офистен квартира тамдадык, андан кийин барып объектти көрдүк и буюрса уже сделканы өткөзүп, азыр чогуу отурабыз. Алтынбек байке, сиз экинчи квартираңызды алдыңыз, э? Ооба, бул биздики экинчи квартира. Биз ЖК Миловидное үй алдык, Кудайга шүгүр. Бул чоң мүмкүнчүлүк Аллах берди да. Анан эмки жылы буюрса март, апрель иншалла ачык эшикти алабыз. Мен кубанычтамын. Анан алыңыздар, кайрылыңыздар, жардам беребиз. Буюрса бул большая возможность, без первоначального взноса эч качан редко чыгат. Ошол үчүн биз ошону возможность колдондук. Буюрса эмки жылы буюрса ремонт жасап үйгө киребиз. Чоң рахмат сизге. Баса белгилеп айтып кетейин. Биздин Алтынбек байкенин 5 баласы бар. Өзү 40 жашта, бирок 25 жаштай көрүнөт. Эми 5 баласы бар. Өзүнүн буга чейин дагы бир ипотека алган, эми экинчи дагы ипотекасын алды да. Бул деген сөз эмне? Өзүндөгү ответственность өз колуна алып, бул үй алганыңыз бул сиздин капиталыңыз да. Сиз үй алсаңыз эч качан минуска кетпейсиз, тем более проценти аз болгондо. Буюрса бардыңыздар үйлүү болуңуздар, Аллах таалам бардыңыздар
каалаган ниетиңиздерге жеткирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.